Привет, друзья! Мы с вами продолжаем читать притчи. И сегодняшняя притча про царя Соломона, который славился своей мудростью, справедливостью. Давайте начнем. Достор, салам! Бүгүнкү аңгемебиз Сулейман аттуу Израиль мамлекетинин башчысы жөнүндө аңгеме. Анын жашоосунда болгон кээ бир окуяларын айтып сүрөттөп кетебиз бул аңгемеде. Сулейманды биз кантип билебиз? Биз Сулейман алейхиссалам деп пайгамбар катары тааныйбыз. Анда эмесе келиңиздер окуп баштасак. Соломон – легендарный правитель Израиля. Он правил страной долгие годы. В период его правления Израиль достиг высшего рассвета, и жизнь его была очень непростой. Царь много пережил, прославился своей мудростью, справедливостью, но часто выходил из себя даже по разным пустякам. А если происходили более серьезные переживания, он долго не мог восстановиться. Однажды царь Соломон попросил мудреца помочь ему справиться со страстями. Мудрец принес ему кольцо. Именно в кольце твое спасение от бурных эмоций. Надень кольцо. Когда будешь гневаться, посмотри на него, ты успокоишься. Если тебе будет очень весело, тоже посмотри на него. Это тебя отрезвит. И действительно, в первом же порыве отчаяния Соломон внимательно взглянул на кольцо и прочитал надпись «Все пройдет». Удивился, задумался и успокоился. Он вспомнил, как часто гневался, грустил, отчаивался, но довольно скоро забывал об этом, и жизнь продолжалась. Когда ему было радостно и взгляд падал на кольцо, он опять видел эти слова и понимал, что радость не будет длиться вечно. Впереди опять его ждут потери, печали. Он понял, что надо относиться философски к пониманию того, что все на земле меняется. И действительно, кольцо помогало и часто выручало в трудные моменты его жизни. Ведь все пройдет. Соломону казалось, что он обрел гармонию. Но как-то раз ему было так плохо, что даже кольцо ему не помогло. Царь Соломон сорвал его с пальца, хотел выбросить, и вдруг увидел надпись на внутренней стороне. И это тоже пройдет. Аңгемени аягына чыгып окудук. Эми башынан баштап которуп берейин. Соломон, Сулейман десек болот, Соломон – легендарный правитель Израиля дейт. Соломон легендардуу, аябай атактуу, белгилүү деген мааниде айтылган Израильдин башчысы болгон. Он правил страной долгие годы. Ал мамлекетти көптөгөн жылдар бою башкарган. Долгие годы, долгий деген узак, узун, узак убакытта же болбосо көптөгөн жылдар бою. Много лет же долгие годы деп айтсак туура келе берет. В период его правления, период деген бул заман, убакытты айтат, бир чектелген убакытты айтып атат. Ошондо ал башкарган убакытта его правление башкарган, башкаруу убактысында Израиль достиг высшего рассвета дейт. Израиль высший деген баягы жогорку, высший сорт деп айтабыз го, жогорку сорт Высший деген ошондо жогорку деңгээлге жеткен Израиль. Жеткен. Деңгээл, рассвет деген бул ажайып жазылып гүлдөгөн убактысына жеткен Израиль. И жизнь его была очень непростой дейт. И жизнь жана жашоосу его была очень непростой. Очень аябай. Непростой деген бул жөнөкөй эмес, простой жөнөкөй, ал эми непростой жөнөкөй эмес. Биз бул жерде маанисине каратып татаал деп айтабыз. Аябай татаал болгон
болгон, была дегенибиз өткөн чакта экенин билгизип болгон деп айтып атат. Царь много пережил дейт. Ошол жердин царь, падышахы, хан көп нерсени жашап өткөргөн өмүрүндө, өзүнүн башынан өткөргөн. Пережил деген, пере деген приставка бул бир нерсени өтүү, кесип өтүү, аттап өтүү, ушундай маанини билдирет. Пережил, жить деген бул жашоо, ошондуктан пережил бул жашоосунан өткөргөн, өз башынан өткөргөн, көп нерсени өз башынан өткөргөн. Прославился своей мудростью дейт. Мудрость бул акылмандуулук, өзүнүн акылдуулук, акылмандуулугу менен атагы чыккан. Прославился, слава, атагы чыккан. Справедливостью, адилеттүүлүгү менен. Но, бирок, часто выходил из себя дейт. Бирок өзүнөн көп бат эле чыгып, жини келип кетчү экен. Выходил из себя деген сөз айкаш чогуу бирге колдонуп атат бул жерден. Өзүнөн чыгып, жини келип кетчү. Даже по разным пустякам дейт. Даже деген маанини биз ошо кичинекей нерселерге эле, пустяк деген бул мелочь дегендин синоним болот. Мелочь, пустяк деген бул майда чүйдө нерселерге дагы жини келип кетчү экен. Ар кандай майда чүйдө нерсеге дагы жини келип өзүнөн чыкчу экен. А если происходили более серьезные переживания дейт. Переживание бул башынан бир нерсени өткөзүү. Ал эми серьезный бул чоңураак, серьезный бул чоң, башкача бир олуттуураак. А эгерде андан дагы чоң бир нерсе башынан өткөн болсо, происходили, ошол нерселер болуп жаткан болсо, толкундануу, бир башка дагы бир эмоциядан чыгара турган нерселер боло турган болсо, он долго не мог восстановиться дейт. Ал узак убакытка өзүнө келе албачу экен. Восстановиться деген бул бир нерсеге жарадар болуп калган адамды айтат, же болбосо эмоция жактан бир катуу бир кайгылуу нерседен кийин өзүнө келгенде ошондо колдонобуз да, восстановиться. Өзүнө келе албачу экен көпкө чейин. Однажды царь Соломон попросил дейт. Однажды, бир күнү деп которсок болот, бир убакытта, бир маалда деген сыяктуу. Бүгүнкү бул текстке каратуу бир күнү деген туура келет. Бир күнү Сулейман аттуу царыбыз, царь хан сураптыр, попросил, сураныптыр мудреца помочь ему справиться со страстями дейт. Бир акылман кишиден, мудрец деген бул акылман кишиден өзүнүн ошо кайгылуу эмоциялары менен, страсти деген бул катуу кумардануу же эмоцияны айтат, ошол эмоциялары менен күрөшкөнгө жардам берүүнү сураныптыр. Ошол эмоцияларды кантип басаңдатам деп, справиться деген ошо күрөшүп, ошону жеңүү деген мааниде. Ошо кантип жеңсем болот деп жардамды акылман кишиден сураптыр. Мудрец принес ему кольцо. Принес, алып келди. Акылман киши ага шакек алып келди. Кольцо, шакек алып келди. Именно в кольце твое спасение от бурных эмоций дейт. Именно так, именно деген так ушул шакекте, в кольце ошо шакекте сенин куткарууң, сактанууң от бурных эмоций дейт. Твое спасение, сенин сактанууң от бурных эмоций. Бурный деген бул буря, бая бороондой болгон эмоцияларыңан, аябай бир катуу чоң эмоцияларыңан сактануу деген сөз. Ошондо бул жерде. От бурных эмоций. Надень кольцо. Шакекти тагынгының. Когда будешь гневаться. Когда деген сөзүбүз кандай учурда колдонот? Жай сүйлөмдө болгондо ошол убакытта, ошол болуп жаткан кезде деген маанини билдирет. Ал эми суроолууда болсо качан деген суроо болот, Когда ты придешь? Сен качан келесиң? Ал эми жай сүйлөмдө когда будешь гневаться, сен жиниң келип ачууланып жаткан кезде, ошол убакытта деген маанини билдирип атат. Гневаться, гнев деген ачуулануу, ачууланып жаткан кезде посмотри на него дейт. Аны карагының. Бул жерден бул ата точко көңүл буралык. На него, него деп выгыл окутабыз, его деп жазылганы него, его деп жазылат. Ошого көңүл буруп, жогорку жактагыларда туура окуңуздар. Посмотри на него, аны карасаң, ты успокоишься, сен тынчтанасың. Сен өзүңө келип,
сабырдуулукка кайра түшөсүң. Если тебе будет очень весело дейт. Эгерде, если сага аябай бир шаңдуу нерсе, сенде аябай шаңдуу нерсе болуп жаткан болсо, очень весело, аябай шаңдуу, тоже посмотри на него. Кайрадан аны карагының, на него аны карагының, шакекти карагының деп атат. Это тебя отрезвит дейт. Бул сени ордуңа келтирет дейт. Отрезвит бул баягы трезвый деген сөз, со. Пьяный эмас, трезвый со деп эки антонимди айтып түшүндүрүп кетейин. Отрезвить дегенде ошону өзүңө келе түшөсүң деген сөз да. Это тебя отрезвит, сени өзүңө келтирет. И действительно, чын эле, действительно, чын эле. В первом же порыве отчаяния, биринчи эле үмүтсүздөнгөн бир эмоция келгенде, порыв деген бир катуу бир чоң толкун болуп келгенде, ошол үмүтсүздөнгөн бир жаман эмоция толкундай болуп келгенде, порыв деп биз жана шамалга да порыв ветра деп айтсак болот. Баягы катуу шамал бир келип урат го, ошондой сымал бул жерден ушул бир жаман эмоция, үмүтсүздөнгөндүк катуу болуп келгенде, Соломон внимательно взглянул на кольцо дейт. Ошо Сулейман кылдаттык менен жакшылап туруп шакекти карады. Взглянул деген бир карады деген сөз да ушунда. На кольцо, шакекти. И прочитал надпись дейт. Жана ошол жерде жазууну окуду. Надпись, жазуу. Заточие, надпись. Жазууну окуду. Все пройдет. Бардыгы өтүп кетет. Удивился, таң калды. Задумался, ойлонуп калды. И жана успокоился, тынчтанды. Он вспомнил, ал эстеди, вспомнил дегенде биз вы угулбай калат, вы тамга, вы вспомнил деп окубайбыз, муну вспомнил деп. Сы тамгасы угулуп, вы угулбай калат. Эстеди, он вспомнил. Как часто гневался, кандай бир көп ачууланганын, часто аябай көп бат-баттан ачууланганын, гневался. Грустил, маанайы чөккөнүн. Отчаивался, үмүттү үзгөнүн, жоготконун. Но довольно скоро забывал об этом. Бирок довольно скоро деген бат эле, бул довольно деген жетиштүү деген сөз. Довольно, же болсом довольный, бул разы деген сөз. Бирок бул жерде довольно скоро деп эки сөз айкаш, бирок тез эле деген мааниде элеси менен кошулуп атат. Тез эле забывал об этом. Ал жөнүндө об этом унутуп койчу. И жизнь продолжалась. Жана жашоо улана берчи. Продолжалась, улана берчи. Когда ему было радостно, когда деген айтып кеттим жай сүйлөмдөн, ал кубанып турган кезде, ага кубанычтуу болуп турган кезде, и взгляд падал на кольцо, көзү ошол шакекке түшкөн убакта, взгляд, көз карашы, көзү шакекке түшкөн кезде, он опять видел эти слова. Он опять, ал кайрадан ошол сөздөрдү көргөн, видел, көрчү бул сөздөрдү. И понимал, жана түшүнчү, что радость не будет длиться вечно. Ошол кубаныч түбөлүк бою улана бербейт экенин. Ошондо аябай кубанып турган кезде да шакекте сөздөрдү окуп, баардыгы өтүп кетет деген сөздү окуп туруп, анан бул кубануу түбөлүк бою уланбайт экенин түшүнчү экен. Впереди деп окуп атам. Эмне үчүн? Анткени басым ийге түшүп атат. Бул е тамгалар и болуп окулат. Впереди деп окуп атам, Опять алдыда, впереди алдыда, опять кайрадан его ждут потери и печали. Аны жоготуулар жана көңүл чөккөн убакыттагы күтүп турганын. Ждут, күтүп турат, күтүп турушат. Көптүк түрүндө. Ждет, жекелик түрүндө болот. Он понял, ал түшүндү, что надо относиться философски к пониманию того. Ал түшүндү, ошол түшүнүккө, пониманиеден түшүнүккө философиялык
тарабынан мамиле кылуу керек экен, философиялык мамиле кылуу керек экен. Ошондо көп аябай катуу переживать этпей, баягы толкунданбай, өзүңдү карманып, сабырдуу болуп караш керек экен деген мааниде да бул философиялык тарабынан деген. К пониманию того, что все на земле меняется дейт. Ошол түшүнүккө бардыгы жерде, что все, бүт бардыгы на земле жерде меняется, алмашат экенин. Ошондо жерде бардыгы алмашат экенин билип, түшүнүп, ошого философиялык мамиле кылуу керек экен деген мааниде бул жерде. И действительно, ооба, чын эле. Кольцо помогало. Шакек жардам берчи. Помогало, жардам берчи. И часто, жана көп учурда, часто, көп пат-пат деген мааниде, выручала в трудные моменты. Татаал убакытта аны куткарып калчу экен. Выручать бул бирөөнү куткарышыңыздар мүмкүн. Тартып чыгуу деген, бир жаман абалдан куткаруу деген мааниде. Ошондо татаал убакытта аны сактап калчу экен, куткарып чыкчу экен. Его в жизни, анын жашоосунда. Ведь все пройдет. Анткени бардыгы өтүп кетет да. Соломону казалось, что он обрел гармонию. Соломон кантип ойлонуп калган? Казалось деген, кажется деген, баягы мен ойлонуп жатам, мага ошондой болуп көрүнүп атат дегендей. Ошо Соломонго кандай болуп көрүндү? Ал ошо өзү менен өзү ынтымактуу, өзүнүн ичиндеги дүйнөсү менен ынтымактуу болуп калдым го деп ойлонуп калган да. Обрел гармонию деген сөз, ошо обрел деген алды, ошого келди, туура келди, пайда болду деген мааниде. Обрел гармонию, өзүнө гармонияга, өзүм менен өзүм ынтымактуу жашап жатам деген ою келди да, ошентип ойлонуп калды. Но как-то раз, бирок бир жолу, как-то раз деген бир убакытта, биз билбейбиз кайсы экенин, бирок как-то деген ушул белгисиз убакытта айтып атат, бирок бир жолу болгон убакытта. Ему было так плохо. Ага ушунчалык бир жаман болгон экен. Так деген бул жерде баягы илеп белгисин түшүндүрүп атат да, ушундай бир жаман болгон экен депчи. Что ему было так плохо, что даже кольцо ему не помогло дейт. Ушунчалык жаман болгон, ошо шакек дагы ага жардам бербей калган экен. Даже кольцо дейт. Ошо шакектен дагы ага жардам бербей койгон. Не помогло. Царь Соломон патша сорвал его с пальца дейт. Ошо өзүнүн манжасынан жулуптур да. Сорвал, жулду. Жула алып жулду деген мааниде айтылат. Сорвал его с пальца. С деген андан деген маанини билдирип атат. Мына эки мааниси бар. Менен жана андан дегенде. Бул жерден ошо манжадан жулду дагы. Хотел выбросить. Ыргытып салгысы келди. Таштап салгысы келди. Хотел выбросить айкашы. Хотел деген ошол каалоону айтып жатат. Ыргыткысы келди. И вдруг, бирок бир заматта увидел, көрүп калды. Надпись, жазууну көрүп калды. На внутренней стороне. Внутренняя сторона деген бул ички тарабынан, ошо шакектин ички тарабынан жазууну көрүп калды. И это тоже пройдет. Бул дагы өтүп кетет. Ошондо шакектин сыртында бардыгы өтүп кетет деп жазылып турса, ал жардам бербей калгандан шакегин жулайын деп алып ыргытайын дегенде ичинен дагы жазууну көрүп калат экен. Бул дагы өтүп кетет деген. Бул нерсе дагы аябай бир чоң жардам бериптир. Буга сиздердин оюңуздар кандай? Ошо оюңуздарды комментарийден жазсаңыздар болот. Кандай кылып жардам берет бул жазуулар? Ушул туурабы көз караш? Кандай деп ойлойсуздар? Эгер бул притча, аңгеме сиздерге жаккан болсо, сөзсүз түрдө лайк басып коюңуздар. Бул бизге чоң мотивация болот. Жана биздин каналга жазылып, коңгуроону да басып койсоңуздар, биздин видеолорду эң биринчилерден болуп көрө аласыздар. Рахмат.